Elmira Жыргалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. Бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сом кошумча салыкты төктү. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиеванын тууганы мамлекетке төлөнбөгөн 70 миллион сомдон ашык салыкты төктү. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Кудайберген базары жеке ишкер Муса Кожоева Чынар Бейшеевага таандык. Декабрь айында салык кызматы тарабынан көчмө текшерүү жүргүзүлгөн. Ошонун жыйынтыгында 70 миллион 749 миң сомдой кошумча салык өндүрүлгөн. Декабрь айында ал салыктар толугу менен бюджетке төгүлдү, деди Кыдыргычев. Белгилей кетсек, 2022 жылдын ноябрь айында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламент жыйынында Эльвира Сурабалдиеванын жакындарына таандык Кудайберген базары 70 миллион сом салык төлөбөй жатканын билдирген. Булак Супер Кежи.